Катуу шамалдын кесепети ачуучундукты ачыкка чыгарды. 18 майда шамал араң турган мектептин чатырын учуруп кеткен. Бактыга жараша кырсык кечке маал болуп, имараттын жанында эч ким болгон эмес. Учурда мектептин тегерегин тосуп, балдарды келтирбей кайтарып жатышыптыр. Кырсык болгон учурда 18 майда саат 9:10 ушул катуу шамалдын кесепетинен ушул капталын шамал алып учуруп кетти. Тилек бактыбызга жараша ал күнү окуган эмеспиз. Азыр коронавируска байланыштуу биз онлайн сабактар менен окуп жатабыз. Эч кандай балдар, мугалимдер биякта жок болчу. Мектептин абалы буга чейин эле начар болгон. 58 жыл мурда курулган имарат буга чейин бир да жолу олуттуу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. 2016 жылдан тартып имараттын дубалдарында жаракалар пайда болуп, окуучулар үчүн кооптуу боло баштаган. Андыктан бир капталы колдонууга жараксыз деп табылып, балдар мектептин бир бөлүгүндө 3 сменге бөлүнүп окуп келишкен. Мындан тышкары бул аймакта, Күнт айыл аймагында жакынкы жерде башка мектеп жок. Балдарыбыз абдан кыйналып атат. Эртең мененки саат 7-ден баштап окушат, кечки саат 7-ге чейин. Эми бул мектепти биз жылыга бюджетибизден косметикалык ремонттон өткөрүп, балдарыбызды тобокелге салып окутканга туура келип атат. Эгер кырсык болбосо, бул мектептин кооптуу абалы унутта калмак көрүнөт. Имараттын чатыры учуп кеткен соң гана жергиликтүү бийлик аракетке келип, буга чейин дүйнөлүк пандемияга байланыштуу токтоп калган иш кайра жанданган. Азыркы мамлекеттеги ситуацияга жараша пандемиянын негизинде акча каражаты которула элек. Азыр биз бул жерде курулуп жаткан мектептин подрядчы уюмуна ыраазычылык билдирип кетсек болот да, ал өзүнүн акча каражатын жумшап ишти баштап жатат. Калкынын саны 12.500-гө жеткен бул айылдагы Бегималы Жамгырчынов орто мектебинде 958 окуучу билим алып келген. Бирок жаңы окуу жылында алардын саны 1500-гө жетери күтүлүүдө. 25 май күнү Күнтүү айылынын тургундары район жетекчилигинин катышуусунда жыйналыш өткөрүп, маселени кабыргасынан коюшту. Бул айылда 3 мектеп болгону менен ал жерлерде да окуучулардын көптүгүнөн 3 смен менен билим алышат. Андыктан бул мектепти бүткөрүү учурдун талабы болуп турат. Учурда ата-энелер балдарынын билимин улантуусу кандай болот деп сана чегип турушат. 5 балам бар. 5 тең ушакта окушат, 4 окуйт, 5-си окуй элек покачы. Анан могу мектепке деген ошо кайдыгер карабай жардам берип коюшса жакшы эле болмок да. 2016 жылы эле кайрылышкан экен мен угушум боюнчачы. Ушундай аварийный состоянияда турат деп. Анан эч кандай эч жерден жардам болбоптур бу школгочу. Школ салынып бергенге баарыбыз эки колубузду көтөрөт элек. Балдарыбыз ушундай школдо, конечно, опасно же. Мондай школго кантип биз балдарыбызды жиберебиз? Ата-энелердин талабы качан аткарылат азырынча белгисиз. Себеби жаңы имараттын катлабаны казылганы менен азырынча каржы маселеси толук чечиле элек. 2019 жылы адистер келип, бул имаратты текшерип көрүп, колдонууга жараксыз деп табышкан. Бирок ошого карабай, мектеп окуучулары өз өмүрлөрүн жана ден соолуктарын тобокелге салып, бул мектепте билим алып келишкен. Эгерде ушундай кырсык болбогондо дагы деле ушундай билим алуу уланып да билет беле, ким билсин. Азыр болсо анча алыс эмес жерде жаңы имараттын катлабаны салынып жатыптыр, бирок ал жаңы окуу жылы башталарына жетишерине эч кандай кепилдик жок. Андыктан мектеп окуучулары жаңы окуу жылын жаңы мектепсиз толушат. Азырынча жаңы окуу жылы башталса, балдарды кайда окутаары тууралуу так чечим кабыл алына элек. Эске салсак, өкмөт буга чейин 2020 жылга карата авариялык абалдагы бардык мектептер боюнча иштер аяктайт деп убада берген эле. 30га жакын мектеп Сауд Арабия фондунан каржыланаары айтылган. Азырынча ал убада сөз бойдон калууда. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7 канал, Сокулук району.